6 апрель Кыргызстанда коронавирус жуккан жаңы 69 учур катталды. Ош областында 47, Бишкекте 5, Чүй областында 1, Нарын областында 1, Ысык Көл областында 1, Баткен областында 1 жана Жалал Абад областында 13. Министрдин айтымында бул адамдар баары обсервацияда жаткандар. Ошентип 6 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус 216 адамда табылды. Буга чейин COVID-19 вирусу аныкталган 2 кыргызстандык каза болгон. 6 апрелде дагы экөө көз жумду. Кыргызстанда 6 апрелдин таңына карата коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 10 адам болду. Дагы 23 бейтапты сакайганына байланыштуу ооруканадан чыгаруу пландалып жатканын Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Министрдин айтымында стационарда 202 адам бар, 5-өө туруктуу оор абалда. Реанимацияда алардын экөөнө жасалма дем алдыруу аппараты коюлган. 5 апрелде вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда Боронов уюштуруу иштеринде кемчилик кетирген жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кызматтан гана албастан жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. Вице-премьер-министр өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Нурболот Мирзахметовго Алабука районунун акими кемчилик кетиргенин айтып, чара көрүүнү сунуш кылды. Уюштуруу маселесин тийиштүү деңгээлде чече албаган жетекчилерге талап катуу болот. Алабука районунун акими бир күн кечке кеништетүү жайына вахтага баргандарды себепсиз кармап отурду. Өндүрүш процессин токтотпоо маселесине президент көңүл буруп жатат, деди вице-премьер-министр. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министрлигине Алабука райондук ооруканасынын башкы дарыгери медициналык кызматкерлердин коопсуздугу боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганын белгилеп, маселени иликтеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алууну тапшырды. Коронавирус жуктургандар эмнеге кескин көбөйүп кетти? Министрдин жообу. Кыргызстанда жаңы алып келинген тесттер иштетилип жаткандыктан көп адамдан коронавирус аныкталууда. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, өткөн сутканын ичинде өлкөдө 69 адам COVID-19 жуктурганы тастыкталды. Жаңы аныкталгандардын баары обсервацияда жаткан. Анын ичинен бир гана кишиде клиникалык белгилер бар. Калганында оорунун козгогучу болууда. Биз баарын ооруканага жаткырдык. Булар обсервацияда жатып, сырттагыларга коркунуч жаратпаганы бизди сүйүндүрөт. Бул кечээги тест теманын иштегенин белгиси болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүн вирус жуктурганы аныкталгандардын саны кескин өскөнү байкалды, деди Абдыкаримов. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын саны 216-га жетти, анын ичинен 4 адам каза болгону кабарланды. Ал эми 42 киши ооруну жеңип чыкты. Интернеттин кыргыз сегментин Каракол шаарында белгисиз кишилер көп кабаттуу үйлөрдүн эшиктерин ширетип жаткан видео бушайман кылууда. Видео Instagram тармагына жүктөлүп, тездик менен мессенджерлерге тарады. Кадрларда болуп жаткан нерсени кыргызстандыктар сынга алууда. Анда көрүнүп тургандай, көп кабаттуу үйдүн сыртка чыкчу 2 эшигин ширетип жатышат. Тегерек четте милиционерлер жүргөнүн көрүүгө болот. Видео кирпич заводу аймагында тартылганы айтылууда. Тельман жана Кварцов көчөлөрүнүн кесилишинде бетон тосмолор коюлган. Өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы Каракол шаарынын мэриясынан ишти чоо жайын тактап жатканын айтты. Ал эми областтык милиция менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Көлдүн тоосунан табылган сөөк. Ички иштер министри окуянын чоо жайын айтты. 4 апрель күнү Эңилчек тоолорунан табылган белгисиз адамдын сөөгү Ысык Көл областтык бириккен ооруканасынын патологоанатомиялык бөлүмүндө экспертизадан өткөрүлүп жатат. Мындан улам аңчылык лагеринде 2 адамды өлтүрүп кеткен Сергей Смирнов экенин айтууга эрте. Бул тууралуу областтык милициядан кабарлашты. Эскерте кетсек, кечээ айрым массалык маалымат каражаттарында маалымат тарап, табылган адам Смирнов болушу мүмкүн деген божомол айтылган. Окуя былтыр болгон. 29 жаштагы кызматкер Хан Теңири аңчылык лагеринин жетекчисинин орун басары менен ошол жерде иштеген дагы бир кишини өлтүрүп тоого жашырынып кеткен. Ал мамлекеттик издөөгө алынган болчу.
Ак Суу районунун криминалдык милиция кызматына Эңилчектеги тургун мыйзамсыз курал сактап жүргөнү боюнча маалымат түшкөн. Ыкчам топ аталган аймакка барган. Териштирүү иштеринин алкагында Хан Теңири лагеринен 3 чакырым алыстыкта адамдын бузулуп кеткен сөөгү табылган. Кароо учурунда аскердик кийим жана сары түстөгү бут кийимдин бөлүкчөлөрү, жанынан 25 огу бар курал алынган. 5 апрель күнү сөөк областтык бириккен оорукананын анатомиялык бөлүмүнө жеткирилген. Факты Ак Суу райондук милициясы тарабынан кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Милициядан иликтөө иштери уланып жатканын белгилешти. Кыйноолорго каршы улуттук борбор убактылуу камоо жайындагыларга бет кап берди. Бишкектеги убактылуу камоочу жайда кармалып тургандарга жана кызматкерлерге бет кап менен антисептик каражаттары берилгенин Кыйноолорго каршы улуттук борбордун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 2000 колгап, 1500 бет кап жана 200 антисептик берилген. Кыргызстандагы жабык жайларда кармалып тургандарды коронавирус илдетинен сактоо максатында жаза аткаруу кызматы бир катар чараларды көрүүдө. Анын ичинде жабык жайларда иштеген кызматкерлер бет кап, санитардык коргоочу каражаттар менен камсыздалган. Түзөтүү мекемелеринде отурган адамдар менен жолгошууларга убактылуу тыюу салынган. Гигиеналык каражаттардан башка буюм тайым берүүгө чектөө киргизилген. Кыргызстандын түзөтүү мекемелеринде 10 миңден ашуун адам камакта. Кыргызстандын сырттагы мигранттары мекенине жөнөткөн акча былтыркыдан быйыл 13,5%га азайды. Бул тууралуу 6 апрелде Азия өнүктүрүү банкы жарыялаган баяндамада айтылат. Банктын божомолуна караганда дүйнөдөгү COVID-19 пандемиясына байланыштуу өнөктөш өлкөлөрдө түзүлгөн абал менен кошо Кыргызстанда да экономиканын өсүш ыргагы 4%га чейин басаңдайт. Эгер чек аралар ачылбай азыркыдай абал улана берсе, көрсөткүч мындан да кооптуу болушу ыктымал. Баяндамада 2019 жылы инфляциянын бир жылдык орточо деңгээли 2018 жылдагы 1,5%га салыштырганда 1,1%га чейин басаңдайт. 2020 жылы бул көрсөткүч азык-түлүк кымбаттагандыктан 3,5%га жетет жана эгер чек аралар ачылбай, улуттук валютанын долларга карата курсу төмөндөй берсе, мындан да начарлашы ыктымал деп айтылат. Коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстанда 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал режиме киргизилген. 3 апрелде Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын медицина тармагына вируска каршы күрөш үчүн $200,000 бөлмөй болгонун жарыялаган. Буга чейин Кыргыз өкмөтү быйыл бюджетке 28 миллиард сом түшпөй калышы мүмкүн экенин билдирген. Мындан улам өлкө бийлиги бир нече эл аралык финанс институтуна кайрылып жардам сураган. Жазгы тала иштерине күйүүчү май жетет. Жалпы жазгы тала иштерин жүргүзүүгө 120 миң тоннадай күйүүчү май керектелет. Бул өлчөмдө дыйкандарды камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул тууралуу Азаттыкка муңай ташуучулардын директору Канат Эшатов билдирди. Учурда өлкөнүн түштүк аймагында жазгы тала иштери дээрлик аяктап калды. Түндүк тарапта эми башталууда. Жалпы керектелүүчү күйүүчү май бизде резервде бар. Эч кандай чектөө жок. Орусиядан вагон менен келип жатат. Канат Эшатов күйүүчү майдын баасы да бир аз арзандап жатканын айтып кетти. Анын маалыматына караганда 6 апрелде дагы арзандашы күтүлүүдө. Ага ылайык күйүүчү майдын бүгүнкү баасына жараша жаңы келишим түзүлөт. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы маркасына жараша 36-43 сомдун айланасында сатылууда. Вирус апатына байланыштуу дүйнөлүк соода саттыкта муңай арзандап бараткан кези 4 апрелде муңайдын бренд үлгүсүнөн бир баррели $35 болду. Былтыр жыл этегинде бул көрсөткүч $65 жетип турган. Орусиянын Новосибирск шаарынан учуп келе албай жаткан кыргызстандыктар үчүн учак уюштуруу маселеси чечилгени айтылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талмачево аэропортунун транзиттик зонасында камалып калгандардын бири өзүн Максат Осмоналиев деп тааныштырган жаран билдирди. Осмоналиев аэропорттун жетекчилиги менен өз алдынча сүйлөшүп шаарга чыгууга уруксат алышканын, эми 11 апрелге деп пландалган каттамга үмүт артылып жатканын айтты. Тышкы иштер министрлиги жана элчилик бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек.
Азаттык буга чейин кабарлагандай, 6 кыргызстандык 26 мартта Новосибирскиге Вьетнамдан Ничан шаарынан учуп барып, 27 мартта Бишкекке конмок. Бирок каттам токтогондуктан аэропорттун транзиттик зонасында калышкан. Алардан тышкары дагы 100дөн ашуун кыргыз жараны ошол эле шаардан Бишкекке каттам күтүп жатат. 132 кыргызстандык ошол жактын мейманканаларына убактылуу жайгаштырылганын 3-апрелде вируска каршы республикалык штаб кабарлаган. 31 мартта вируска байланыштуу Новосибирск областында адамдардын көчөгө чыгышына убактылуу тыюу салынган. Бул шаардан аэропортунда Кыргызстанга кайта албай топтолуп турган кыргызстандыктардын саны 203 адам экенин алар өзүлөрү Азаттыкка билдиришкен. Ош жана Ысык көл областтарында жер титиреди. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстандын 2 областында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 5-апрелде кечке маал Ош областында күчүү очогунда 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Чоң Алай районунун Ачы суу айылында 2,5 балга чейин сезилди. Чоң Алайда буга чейин 26 февралда жана 22 мартта жер титиреген. 6 апрелде таңга маал саат 4:59 өткөндөр чамасында Ысык көл областында күчүү очогунда 3,5 бал болгон жер титирөө Ак суу районунун Кызылжар, Жыргалаң айылдарында 2,5 балга чейин сезилди. 20 мартта Ысык көл областынын аймагында 3 балга чейин сезилген жер титирөө катталган болчу. Баштапкы маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок жана эч нерсе кыйраган жок. Колумдан келгенин кылдым. Башкы дарыгер 15 медиктин обсервацияга жатышы тууралуу айтты. Ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматтык териштирүү жүргүзүлөт деген Ала Бука райондук ооруканасынын башкы дарыгери Бактыгүл Алибаевадан Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы комментарий алды. Белгилей кетсек, 5-апрелде республикалык штаб саламаттыкты сактоо министрлигине медицина кызматкерлеринин коопсуздугу боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбагандыгы үчүн оорукананын башкы дарыгерине кызматтык териштирүү жүргүзүүнү тапшырган. Бирок ал ишинде кандай кемчилик кетиргени так айтылган эмес. Бул боюнча башкы дарыгер өзү дагы түшүндүргөн жок. Бирок колдон келген аракетти жасап жатканын билдирди. Бизге бардык инструктаж өтүлгөн, протоколдор бар, медицина кызматкерлерине түшүндүрүлгөн, эрежелердин баарын билген, кандай кемчилик болгонун кызматтык териштирүү аныктайт. Мен колумдан келген аракетимди жасадым. Ар бир жетекчи өзүнүн коллективин ойлойт, керектүү каражаттар менен камсыздагам, деди башкы дарыгер. Ошондой эле ал учурда Ала Бука райондук ооруканасында көп жолу колдонуучу медициналык коргоочу каражаттар жетиштүү, бирок бир жолку колдонуучу каражаттарга муктаждык бар экенин кошумчалады. Ал боюнча сурам жиберилип, азырынча келе элек деген айтты.